Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы 2023 жылдын ичинде өзүнө жүктөлгөн кызматтык милдеттеринин негизинде жол унаа кырсыктарынын алдын алуу жана болтурбоо, профилактикалык иш-чаралардын ишмердүүлүгүнүн натыйжасын жогорулатуу максатында укуктук ченемдик актыларды иштеп чыгуу, мыйзам долбоорлорду демилгелөө, эл аралык жана мамлекеттик маанидеги чоң иш-чараларды өткөрүү учурунда чет өлкөлүк делегацияларды тосуп алуу жана коштоп жүрүү багытында санариптештирүүнүн алкагында аймактарды аппараттык программалык комплекстер жана видео байкоолор менен жабдыктоо, туристтик мезгил учурунда келген коноктордун коопсуздугун камсыздоо, ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жана жерлердеги башкармалык жана бөлүмдөрүнүн имараттарын жаңылоо багытында алгылыктуу иш-чараларды аткара алды. 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актыларды жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин чечимдерин иштеп чыгуу жана жылдыруу боюнча жалпысынан 2 мыйзам, 3 токтом жана 1 буйрук иштелип чыгып кабыл алынган. Жол унаа кырсыктарынын санын кыскартуу максатында жаш өспүрүмдөргө жана жөө жүргүнчүлөргө багытталган республика деңгээлинде 22 рейдтик жана 667 профилактикалык багыттагы атайын иш-чаралар өткөрүлүп, 100дөн ашуун баннерлер республиканын аймагында эл аралык жана мамлекеттик жолдордо орнотулду. Балдар арасында жол унаа кырсыктарын алдын алууга карата республика боюнча мектеп окуучуларга, айрыкча башталгыч класстардын окуучуларына 33 000 даана жарык чагылдыруучу элементтер таратылды. 2023 жыл ичинде жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан 959 895 укук бузуу протоколдору толтурулган. Алардын ичинен мас абалында унаа башкарган 12 640 айдоочу, терезелерин мыйзамсыз караңгылаткан 3059 айдоочу, ылдамдыкты ашырып айдаган 164 848 айдоочу, авто ээн баштык кылган 358 айдоочу жана тийиштүү документтери жок унаа башкарган 10 895 айдоочу аныкталган. Мына ушундай жол эрежелерин бузган айдоочуларга тийиштүү айыппулдар салынып, жалпысынан мамлекеттик бюджетке 564 742 830 сом өндүрүлгөн. Бул көрсөткүч 2022 жылга салыштырмалуу 58 719 310 сомго көп өндүрүлгөн. 2023 жылдын 1-июнунан баштап республика аймагында бардык автомектептер текшерүүгө алынып, жалпы 296 автомектептин 246сы текшерилип, анын ичинен 205 автомектепке эскертүүлөр берилип жана эскертмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн 30 автомектепке жалпы суммасы 510 000 сом айыппул салынды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жана уюштуруу багытында 2023 жылдын ичинде жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жол көзөмөлдөө бөлүмү тарабынан алгылыктуу бир топ иш-чаралар аткарылды. Республикабыздын аймагында бардыгы болуп 49,49,6 чакырым унаа жолдору бар. Анын ичинен бүгүнкү күндө эл аралык маанидеги, мамлекеттик маанидеги, жергиликтүү жана чарбалык жолдор болуп, жалпысынан 40 138,4 чакырым унаа жолдор текшерүүдөн өткөрүлдү. 2023 жылдын 12 ай ичинде текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча жолдордун, көчөлөрдүн абалы талапка жооп бербеген 15 181 кемчилик аныкталган. Жолдорду эксплуатациялоо мекемелеринин жетекчилерине жолдордун талапка жооп бербеген кемчиликтерин оңдоого 10 365 эскертме баракчалары берилген. Көрсөтүлгөн кемчиликтерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин талаптарынын негизинде 1664 протокол түзүлүп, жалпы 7 266 000 сом айып салынган. Андан тышкары 1750 маалымат сунуштар Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине, облустук, райондук администрацияларга жөнөтүлгөн.
Кызматкерлердин кызмат өтөөсү онлайн көзөмөлдөнүп турууда. Тагыраагы бөлүнгөн аймакта кызмат өтөп жаткан кызматкерлердин ишмердүүлүгүн 24 саат бою көзөмөлгө алган боди камералар Бишкек, Ош облусунун, Ош шаарынын келечекте жалпы аймактардагы кызматкерлерге толугу менен камсыз кылуусу мерчемделүүдө. Ошондой эле издөөдө жүргөн, каттоосу убактылуу токтотулган, айып пулдарын убагында төлөбөгөн жана катуу ылдамдыкта айдап, жол эрежелерин одоно бузган унаа каражаттарын аныктаган 22 автоураган аппараттык программалык комплекси этабы менен ишке кирип, өлкө аймагында 5 стационардык аппараттык программалык комплекстер орнотулду. Бул автоураган аппараттык программалык комплекси ишке кирген күндөн тартып 9799 издөөдө жүргөн автоунаа аныкталып, жалпы 57.238.400 сом мамлекеттик бюджетке өндүрүлгөн. Кыргыз Республикасынын президентинин 2023 жылдын 23 майындагы 133 жарлыгынын негизинде алыскы аймактарга каттаган жеңил таксилердин, кичи автобустардын ишмердүүлүгү көзөмөлгө алынып, базарлардан, көчөлөрдөн мыйзамсыз жүргүнчүлөрдү ташуу токтотулуп, бардык жеңил таксилер жана кичи автобустар автобекеттерден гана каттамга чыгуу тартиби ишке ашырылды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы өлкөбүздө өтүп жаткан эл аралык жана мамлекеттик маанидеги чоң иш-чаралар учурунда коомдук коопсуздукту жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо багытында алгылыктуу иш-чараларды уюштуруп, аны иш жүзүндө аткара алды. Мындай чоң иш-чаралар учурунда чет өлкөнүн өлкө башчыларын, аларды коштоп келген делегаттарды тосуп алуу жана коштоп жүрүү жана ошол учурдагы шаарыбыздагы жол кыймылын жөнгө салуу чоң жоопкерчилик. Жалпысынан 2023 жыл ичинде 5175 коштоп жүрүү боюнча иш жүргүзүлдү. Анын ичинен 1252 мамлекеттик күзөт объектилерин жана атайын автоунаалар коштоп жүрүү иштери жүргүзүлдү. Аны менен бирге 3330 автобустардын колоннасын коштоп жүрүү болуп өттү. Жай мезгилинде өлкөбүзгө 10 миллиондон ашуун чет өлкөлүк коноктор жана жалпы туристтер келген учурда алардын жол коопсуздугун камсыздоо, жол көрсөтүү, которуп берүү, багыт берүү, өңдүү тейлөө кызматтарын көрсөтүү менен бирге жол унаа кырсыктарын азайтуу жана жалпы туристтик мезгил учурундагы коопсуздукту күчөтүү максатында айрыкча Ысык Көл облусунун аймагындагы эс алуучу жайларда, ден соолукту чыңдоочу жайларда туристтик мезгил учурунда күчөтүлгөн тартипте кызмат өткөрүлдү. Айрыкча сырткы айланма унаа жолдорунда күзөт ордулары күчөтүлүп, чет өлкөлүк конокторго жана айдоочуларга эскертүү иретинде жолдорго баннерлер, LED экрандар жана 20 000 даана эскертме буклеттери даярдалып таратылды. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жол унаа кырсыктарынын алдын алуу жана жалпы жол кыймылына көзөмөл жүргүзүү менен кызматкерлердин формасы, техникалык авто базасы жаңы заманбап кызматтык унаалар жана мотоциклдер менен толукталып, ал эми жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын борбордук имараты, машыгуу спорт залы, Ош облусунун, Ош шаарынын жана Жалал Абад облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн имараттары жаңыртылып, Чүй облусунун жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын имараты жаңы салынды. Мындан сырткары Бишкек шаарынын милициясынын кайгуу кызмат башкармалыгынын имараты оңдолуп түздөлүүдө. Жаңы 2024 жылдын башталышы менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жол унаа кырсыктарын алдын алуу багытында комплекстүү иш-чараларды иштеп чыгуу менен аны иш жүзүнө аткарууга киришип, бул багытта жер-жерлердеги башкармалык жана бөлүмдөргө тийиштүү тапшырмаларды коюу менен кызматкерлердин билим деңгээлин, кызматтык тартибин жана кызмат өтөө шарттарын жакшыртууга кадам таштады.